Мына ушул 4 жылдын ичинде эң жакшы колдоо көрсөтүп, сиздин ден соолугуңуз менен алып урушкан кимдер болду? Азыр ооруканага жатканда деле бул жак Кыргызстандыкычы эч нерсе кылбай атпайбы. Эч нерсе мага кылчу эч нерсеси жок да. Берчимин бат-баттан жумасына 2 жолу 2021-жылы саргардым. Көзүм саргар, денем саргардан. Жылтуха болгондон кийин аллергия берет денегечи аябай. Анан ар бири коюлган стенттин баасы болуп атып, бул эми $60.000 ашып кетиши да мүмкүн экен. Андан ушу баламдын бир тоюнда энеси болуп, тоюнда турсам экен деген көз алдымда бар. Эки көз алдымда эки баламды ушу эки көзү гана турат. Эки көзү мени мамалап аткан гана эки көзү турат. 23 жашка чыгып, орunu билип, анан мага иштегенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Кайсы көз сунушта иштейм? Ошону мындай түшүндүрсөң түшүнбөйт. Сайкал Эсентур кызы тез арада операцияга муктаж. 4 жыл мурда боору оорусуна чалдыгып, бүгүнкү күнгө чейин ушул дарт менен алышып келүүдө. Соңку учурда оорусу күч алып, дарыгерлер 15 күндүк гана өмүрү калганын айтышууда. Жалгыз уулум бар, ушул балам үчүн мен жашагым эле келет деген Сайкалга бүгүнкү күндө $60.000 акча керек болууда. Кайрымдуу элден жардам сураймын деген Сайкалдын дареги боюнча үмүт шамы берүүсү келип калдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Орузайыңыздар болсун. Сайкал абалыңыз жакшыбы? Жакшы шүгүр. Ден соолугуңуз жакшырып баратабы? Бул оорус айында ак бейилдүү элибиздин ак батасы тийип, бул дарттан айыгып кетесиз деген ишеничтебиз. Буюрса күчтүү болуңуз, баары жакшы болот. Азыркы учурда кандайсыз? Азыркы учурда мындай абалым стабилделди да, бир эмеде кыйналган күнү кыйналып калам. Мындай жаткан обычно көбүнчөсү мындай жаткандан кыйналам да, жата албайчы. Көп баспайм. Негизи эле мындай бат-баттан баса албай калгам. Буттарым тырышып мындай тартып оорутчу да, катуу басып андай боло албай калгам негизи эле. Анан бара ушундай саргарып кеттим да. Ошондон улам, анан анализ тапшырганда уже альбакокоз өөрчүп баратканы билинип, ушул ситуацияга келип калдым да. Алмаштыруу жолуна келип калдым. Алмаштыруу жолундасыз. Негизи ошо ооруканада жатып дарыланууга болобу же азыркы учурда үй шартында жатуу сизге ыңгайлуу болуп жатабы? Азыр ооруканага жатканда деле бул жак Кыргызстандыкычы эч нерсе кылбай атпайбы. Эч нерсе мага кылчу эч нерсеси жок да. Уже болду да. Трубканы салышты, андан да результат болгон жок. Дары ичиришти, андан да результат болгон жок. Анан бир эле Индияданбы, Турцияданбы, Турцияга направление берип атышат. Бирок эки жак менен тең сүйлөшүп атабыз да. Анан кайсыл жакта жакшы болсо, ошол жакка кетейин деп ойлоп атам. Акча сумма толук чогулсачы. Азыр мен больницага жатканда деле ал жактан больницада мага кылчу эч нерсе кылынбайт. Капельницасы ал деле жардам бербейт. Негизи эле мен ушу 2017-ден бери ооруп келгенде приступ берчимин бат-баттан. Жумасына 2 жолу скорый менен Мамакеевке барышчу, бир эле обезболивающий. Ушул эле капать этип коюшчу, бара алган сайып болду, андан башка мага эч нерсе кылышчу эмес. Азыр деле больницага жатканда деле мага эч нерсе кыла алышпайт. Жатканга деле мындайча айтканда эмес жок да, жыйынтыгы жок. Андан көрө акча тез чогулса, убакытты ылдамдатып Турцияга операцияга кетип алмаштырган мага жакшы болот дейт. Азыр бир эле мабаалуу болот да. Бир эле үмүт ошол кайрымдуу элдерден акча чогулуп, сиз тез арада операцияга кетүүңүз керек болуп турган учур. Ушул учурга чейин алдын алуу жолдору болуп турдубу сизде? Ушул абалга жеткирбей? Ооба, болот да. Фучка больницасында номер 1-де ошол жерде көрүнүп аттым. Андан кийин 2017-жылы диагноз коюлганда мен ошол жерге көрүнгөм. Ошондон бери Турцияда андазол деген дары чыгарылат. Бир эле Турция мамлекетинде ал да кымбат дары. Ошол дарыны ичип келгем. Жакшысың, жакшы болуп келатасың
дешкен. 2021-жылы саргардым. Көзүм саргар, денем саргардан. Жылтуха болгондон кийин аллергия берет денегечи, аябай. Анан ошондон уже томографияга түшкөндө ичиме суу толуп баштаптыр да. Суу толуп баштап, анан ал могу трубканы коюшканда ушундай дренаж деп коет экен. А бул дренаж бир эле мындай биздин гос больницаларда коюлбайт. Мамлекеттик больницаларда бир эле больница ушул Веданта Фучка 34-төгү ошол жердеги Руслан Догдурбаевич деген врач ошол эле коет бул трубканы. Ошол врач койгон муну. Ошондон суу чыгып турду 2021 2-ноябрда коюлган. 3 жыл болуп калды, ашып бартат. Ошо трубка менен жүргөм. Анан бир эле дары ичтим, болду. А бул ооруну мен интернеттен карап, азыр мен альвеококкоз мурда печени болсом, азыр альвеококкоз печень синдром Бадда-Киари болуп атпайбы? Бул Бадда-Киари деген редко кездешет экен, анан тез өрчүп кетет экен. Бир жумада или бир айдын ичинде өрчүп кетип, мындай өлүмгө алып келет экен да бул ооручу. Бул дарыны көп ичкенден да болот экен, анан билбейм эми. Ушундай жыйынтык чыгарышты да. Турциядан коюлуп келди. Бул алмаштырыш керек, пересадка кылдырышың керек деген койдурулуп келди. Болбосо бул жакта мени саргарганым мындай айтып атышканда, трубка өтө мындай протоктор бар, жылтуханы чыгарып турган, ошолор жабылып калыптыр. Анан Турциядан муну деген үйлөтүп, балансировка кылып, анан трубка салдырабыз деген. Мен ошонун томография результатын Турцияга кетиргенбиз. Анан ал жактан андан отказ келип атпайбы? Муну бир эле пересадка кылыш керек депчи. Мен ошол нерсеге келип такалып калып атпаймынбы? Сиз бул ооруну кандай билип калгансыз? Эмнеден улам келди деп ойлойсуз? Кантип чалдыгып калдым деген ойлор келет. Мен эмнеден жукту, эмнеден чалдыгып калдым, аны так айта албайм. Эттен жукту деп ойлойм, мен өзүм нарындыкмын, ат башылыкмын. Мүмкүн малдан жукту же башка жактан жукту. Билбейм, бул ооруну билгеним балам 2 жашта болчу, 2017-жылы. Анан ойноп, үстүмө чыгып ойноп, ушунтип ичимди катуу басып алды да. Сыртка дем ала албай калдым. Анан Чуйскийге барсак, Боткина деди, инфекционага бардык, анализ тапшырдык. Таза чыкты, хирургический деди. Мамакеевке бардык, Мамакеевден анан альвеококкоз генин коюлду. Ошондон мен Фучкадан Айтбаев Сезбек Алчевич деген күчтүү гепатолог бар, врач-хирург. Ошол врач ушул диагнозду коюп дарылады. Бүгүнкү күнгө чейин карашты. Анан ушу бир эле пересадка жолуна такалып калдык. Ушул күнгө чейин ушул дарт менен алышып, мына алыңыз буюрса жакшы. Канча сумма акча чогулду азыркы учурда? Жарымдан ашып баратат, $30 миң ашып баратат да. Бул да аз болуп атат да. $60 миң Турция мамлекетинде болсо, ал азыр Турциядан $60 миң деп мен пересадканы айтып баасын коюп берип атышат да. А биз Индия менен врачтар аркылуу ушундай сүйлөшүлгөндө айтып атат да. Индия мамлекетинде арзан деп атышат. Бирок пересадка кылгандын баасы ошондой экен. Бирок менин деген бул жакта өпкөмө альвеококкурту кирип кеткенин айтышкан эмес, чынын айтканда. Мен уккан эмесмин. Мен мына 2-нчи күнү томографияга түштүм, ушул эле 2-нчи күнү көргөзсөм, хирургдар башың таза экен деди. Бул курт башка жүрөккө чуркап кетет да. Анан башың таза экен дешти, өпкөң таза экен дешкен да. Анан Индиядан көрсө өпкөмдүн да боор менен боорукко жакын турган жерин өпкөнү да жеп салыптыр да булчу. Мен ошону эми билип атпайм, эми айтып атышпайбы магачы. Анан бул жүрөккө 1 сантиметрдей ушундай эле калыптыр да. Бул убакыт Бадда-Киари дегенде бул убакыт аябай тез өрчүп кетет экен, анан жүрөккө кирип кетүү коркунучу бар экен да. Жүрөккө кирип кеткенден кийин уже пересадкада болбой калат менде. Уже андай эч нерсе чыйынтык жок болуп калат. Ошону тезирээк барышым керек болуп атат меники. Бир эле нерсе ушул болуп атат да. Кайсы күнгө пландап, качан кетели деп? Могу биринчи күндөрү бул жактан да посольстводон жанагындай Индиядан, Турциядан, бул врачтардан бизге чакыруу келиш керек экен да, клиникаданчы. Анан ошол клиникадан чакыруу келгенде ошол аркылуу анан бизге виза берилет экен. Бул жерде перевод кылынат экен, документтин бардыгы. Анын ал нерселерде көп, барачылыгы көп, анан акчасы да көп экен да. Анан ошол документти күтүп турам.
тигил жактан мага врачтардан, клиникадан мага чакыруу келиш керек. Ал жактардагы менин дартым жөн эле пересадка эмес болуп атпайбы? Ал кан тамырларды кошо жанагындай пластикке алмаштырышат экен, өпкөгө кеткенди алмаштырышат экен, стенд салынат экен жүрөккө. Жүрөккө кеткен кан тамырды да алмаштырат экен. Ал пересадканын баасы $35 000 деп атышат. Анан ар бири коюлган стендтин баасы болуп атып, бул эми $60 000 ашып кетиши да мүмкүн экен. Айтышты, ичкен дарың менен толук түрдө ашып кетет депчи. Ошондуктан кайрымдуулук сурап отурам да элденчи. Мына ушул 4 жылдын ичинде эң жакшы колдоо көрсөтүп, сиздин ден соолугуңуз менен алып бурушкан кимдер болду? Мен эң биринчи колдоо көргөзүп, ушинтип жаныман чыкпаган эң биринчи жолдошум. Кетип оору коюлгандан бери оорумду ордой көтөрдү да. Бир туугандарым, албетте бир туугандарым, ата энем чуркады, энем менен ата күйөт экен негизичи. Энең менен атада эч ким күйбөйт экен. Ата энем күйдү, кайын журтум бар, азыр чуркап түшөт, ошонун баарыча. Эненин көз жашы тыйылбайт экен, өзүмдүн апам бар, кайненем бар, ошолордун көз жашы тыйылбай атат да. Анан эң биринчи мага колдоо көргөзүп, жанымда жүргөн, мен эми жолдош менен жашайм да 10 жылдан бери. Жолдошум да. Отурган жолдошум. Оорумду мен түн ооруйм, күн ооруйм, жыгылам, кусам, кай жерде болбосун жумушта болсо да учуп келет. Больницага алып барат бакушум. Ушул мага көп эме берди. Күч кубат берди. Анан бир туугандарым аябай чуркап жүрүшөт. Ушул бир тууганың эле билинет экен. Жолдошум жактан да кайнежем бар, апам бар, кайненем. Ал адамдар да чуркап жүрөт. Мен азыркы моментте мени тааныгандар баары чуркап жүрүшөт. Ошолорго ыраазымын, чынында ыраазымын, аябай ыраазымын. Жашоого деген үмүтүмдү ойготкон бир эле балам. Менин бир эле уулум бар, 8 жашта. Ошол балам үчүн жашагым келип атат. Азыр мен ушу көз жашымды көрбөсүн, ыйымды көрбөсүн, ушу мен кыйналганымды көрбөсүн деп менден алыстатып ошо үйдө болтурбай эки жакка кетирип атам да. Ал итак эле 2 жашта мен ушул дарт коюлду, мен жыгылам, мен кусам, кандай жыгылып калам. Ошонун баардыгында 2 жашта балалык кезде эч нерсени билчү убак эмес да. Анын эс тартканы мен ушу оору болот да, анкычы көзүн ачып сүйлөп баштаган оору болуп атат. Анан азыркы убакта эми мен баламдын балалыгы башкача өттү. Анан кичинекей баладай эмес, ой жүгүртүүчү. Өтө чоң кишидей айтат, мам мындай отурсаң дейт, сен эмне болуп атасың, эмне ыйлап атасың дейт. Мен азыр эмне болуп атасың сен? Мага айтып мындай отуруп түшүндүрсөң дейт. Ал мага аябай, мен ошол балам үчүн жашагым келет. Мен бир Кудайдан тилегеним ушул балам оору 23 жашымда коюлган, ушу диагноз. Ушу 30 жашка чыксам экен, ушу баламды мектепке жетелеп барсам экен деген. Кудайга шүгүр, ага жеттим, 30га чыктым. 30 жашка чыгып мына бүгүн ушул нерсеге келип такалып калдым да. Бир Кудайдан тилегеним аман эсен айыгып, үйүмө келип, анан ушу баламдын бир тоюнда энеси болуп, тоюнда турсам экен деген көз алдымда бар. Көз алдымда баламды ушу эки көзү гана турат. Эки көзү мени мамалап аткан гана эки көзү турат. Азыр көз жашымды көрсө эле уже отуруп калып атат да. Эч нерсе кылбай эле отуруп калып атат. Мам деп элечи. Оюнду да токтотту. Билбейм. Эми үмүтүм чоң, конечно, үмүттү үзбөш керек. Канча адам жардам кылып атат. Канча деген энелер, апалар чалып атат. Эненин дуасыга тилеги кабыл болот дейт го, уяк Рамазан айында ар бир кылыкка дуа кабыл болот деп ишенем да. Жардам кылып аткан ар бир мусулман бир тууганга, инсандарга, досторума, жакындарыма аябай ыраазымын, чуркап жүрүшөт. Ушу сиздерге да рахмат. Өзүмдү аябай колго алып, аябай кармап атам. Ушундай туруштук берип атам. Ушунча 7 жылдан бери врачтар өздөрү, Кыргызстан врачтары айткандай, сен 7 жылдан бери сайкал чыдадың да, эми бир жолу чыдап кой деп атпайбы.
бир жолу чыдап коеюн деп ушу Кудай таалам деле сыноону күчтүү адамдарга берет деп атпайбы. Күчтүү адам болуп ушуну ооруну жеңем деп үмүттөнүп турам. Көз жашымды көргөндө ата энем кыйналып атат. Апаларымчы. Ошон үчүн көз жашымды көргөзбөгөнгө аракет кылып атам, бирок болбой атат. Жашагым келип атат да, жашагым келет экен. Көрсө өмүр деген ооруган адам билет да, могу жерде кандай менин могу жеримде эмне болуп атканынчы. Жашагым келип атат. Тим эле чуркап баарын 1 минуттун ичинде бүткөрүп, 1 күн ичинде учуп кетип кылгым келип атат, бирок ошол нерсе болбой жатат. 1 ай дешти да. 15 күн гана дешти. 15 күн дарылап, 15 күндөн кийин пересадка кылганда ошо 1 ай убакыт берилет экен магачы. Бул өтө тез өчүп кеткендиктен мындай коркунучта турат да. Менимче өмүрүмчү. Жашагым келет, бир гана нерсе жашагым келет. Балам үчүн ушу мага аракет кылып чуркап жүргөн ата энем, бир туугандарым үчүн, ушу жолдошум үчүн мен ыйласам кошо ыйлайт. Ошолор үчүн Кудайдан тиленип күнү жашагым келип турат. Аябай жашагым келет. Бир гана нерсе. Ушу эч кимдин оорушун каалабаймын. Оорунун көз жашын, ыйын, кайгысын мондай эч кимдин тартышын каалабайм. Ден соолук бир эле байлык, ден соолук, андан башка эч нерсени татыбайт, эч нерсеге. Акчаңдын жоктугу, нандын жоктугу, бул нерсе эч нерсе эмес. Кийимиң жоктугу, ден соолугуң болбосо ал нерсенин баардыгы эч нерсеге татыбайт. Ошол бир гана нерсе өтүнүчүм, кыргыз элден кайрылуум, дагы бир жолу суранамын. Ушул көрсөтүлгөн сумма чогулуп калса, операция болуп келсем, элге ыраазычылыгым, айтчу күнүм да келет. Мен ошол нерсеге ишенем, мен айыгып келдим, баардыгыңыздарга рахмат дегенге ишенем да. Негизи өзүмдө ооруга дагы, кайгыга дагы көп нерсеге мойнумду сунбаган кызмын. Кыз болчумун да. Азыр бүгүнкү күнү ушунда отурам да, ыйлап жатам да. Көз жашымды дагы эч нерсемди көргөзгөн эмесмин. Жаркылдап эле баардык нерсени көтөрүп жүрчүмүн да. Негизи ооруларды ошо күчтүүлөр гана жеңет. Албетте ден соолук бир, оору 1000 деп айтат экенбиз да. Кандай оорулар келсе, кандай оору берилсе, ошонун Кудайым шыпасы менен чогуу берет. Сиз үмүтүңүздү өчүрбөңүз, үмүт шамын күйгүзүп туруңуз. Биз албетте кайрымдуу элбиз, буга чейин да бир канча элдердин кол суноосу менен биздин айымдарыбыз, мырзаларыбыз, уул кыздарыбыз айыгып келген. Сиз дагы ошолордун жолунда буюрса эң жакшы маанай менен жаркылдап кыргыз элинин кубанычына келип каласыз деген ишеничтебиз. Чоң рахмат. Оорубаңыз, айыгып кетиңиз. Сизди кайрадан жакшы күндө көргөнгө биз куштарбыз. Албетте жакшы барып келиңиз. Биз кең пейил элибизден мына ушул Сайкал эжебизге колдоо көрсөтүңүздөрдү суранабыз. Албетте уулуңуз бар, сизди күткөн, кыргыз журту бар, эл журт бар, туугандарыңыз бар. Сиз күчтүүсүз, сиз мыктысыз. Баары жакшы болоруна мына ыйык Рамазан айында ишенип турабыз. Чоң рахмат эже. Рахмат сизге. Частныйларга анализ тапшырабыз. Частныйларга анализ тапшырсаң, ал жерден максимумум 300 сом скидка кылат. А бизде деген вообще андай мамлекеттик дегенчи жөлөк пул деген бул инвалидностьтиге чыгардыбы? Бизде берилет пенсияны көтөрүп бердиби? Инвалидности дегенчи ошону гана көтөрүп берди. Мен айына 9000 сом алам, ошол гана да. А бизден деген мамлекеттик тараптан деген элементарныйчы, бул троллейбус, автобуска түшсөң, мен ат башынын ошол жакта учеттомун да. Менде ат башы деп жазылуу. Сен деген мен троллейбустан карточкамды ырытып күндөр болгон. Водитель автобустар мына 5-чи троллейбус, 35-чи автобус, 38-чи автобустун водительдер. Сен бар, нарын мен ат башыга барып алып туруп, ушу инвалидностьыңды көргөзүп троллейбуска түшүп ары бери жүрө бергиниң. Ал жак бизге акча төлөп бербейт деп ыргытып күндөр болгон. Ал биз мамлекет тараптан эч кандай жеңилдик болбойт, колдоо болбойт ал деген.
ал жөн эле сөз чыгарылып атпайбы? Например, могул бир эле нерсе, могу ипотека мамлекеттик инвалиддер, соц защитадагыларга жеңилдик бар деди го. Мен бардым. Барганда айтты, 1 жылдык мамлекеттик жумушта иштейди деген справкаңыз керек деп. Мен өзүм жаңы университетти бүтүп, жогорку билимди алып, 23 жашка чыгып, орунду билип, анан мага иштегенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Кайсы көз жумушта иштейм? Ошону мындай түшүндүрсөң түшүнбөйт. Кайсы көз жумуш мени алат? Иштегенге мүмкүнчүлүгүм жок болуп калды да. Бул бүктөп отурганга да болбойт, көп чуркаганга да, басканга да, ал нерсенин баарына тыюу салынып калынган да. Анан мамлекеттен жөлөк бул, анан биз минтип атабыз дегенди, мен ошо ооруган катары 7 жылдан бери мен бир да нерсесин жеңилдигин алган жокмун. Бир могу инфекционныйга отравление болуп жаттым. Ошондо гана инвалидности менен мен бекер жаттым. Болбосо мындай жаткандар 800 канча сом төлөйт экен. Ошол бир эле жолу мен ошону көрдүм. Сен деген даже ушу инвалидностиге ушуну айтып коеюнчу, инвалидностиге өтөрдө комиссияга барасың, ичиңе шлангыңды чуалжытып алып, мен туруп ушундай бардым эле десеңчи, ашчы көрөйүн мен. Мындай трубка менен жүргөндөр толуп тура деп өзүнүн акчасын берип аткандай бизди комиссиядан өткөрүш үчүнчү аябай кагып силкишет, аябай жаман кылышат. Бизди көп кабыл алышпайт ооругандар. Мына 9-поликлиника мени инвалидности менен азыр 9-поликлиникага карайм, мен ал жакта мени компьютерден чыгарып коюшкан. Барсам мен базадан чыкпаймын. Себеби биздей күчтүү мындай катуу ооругандарды кабыл алышпайт ал жакта деген. Даже мындай ооруп барып калсаң, сага жардам бере алышпайт алар. Жөн эле айтылган сөздөр алар. Мен ооруган катары мен көп жердин эшигине баргам, көп врачтардан жаман сөз уккам, мени бир эле көрүп ошентип телефондон күн түн тигиң сайдыр бул дарыны ич, бул жакка бар деген Фучикадагы Сезбек Айтбаев Айличевич деген гана врач. Өзүмдүн караган врачым ошол байке болду. Ведантадагы Руслан байке, Айбек Каныметов, Айбек Кубанычбекович деген врачтар ошолор болду. Жөн эле сөз эч ал деген эч кандай жыйынтык да болбойт, результат да болбойт. Андан көрөк частныйга барып анализди бир күндө тапшырып, акчаң болсо албайт да. Акчасы жокторчу анализди биз күндөп түндөп күтүп калган убактарыбыз болгон. Томографияга сен эртең срочно түшүшүң керек болсо, частный бир эле система ушу КТК боюнча, боор боюнча эң жакшы тарткан систем Жалал Абадта бар, анан Бишкекте. Көптөр билбейт да бул нерсени. Биз контраст Ведантадан, венадан контраст куюп тартат, ичиңди таза көргөз берет. Ал боордун кан тамырларын, аякта курт бар, эмне бар, кайсы жерди жеп атат, ошон ал нерсенин баасы 11.800 сом. Бизге 200 сом скидка кылат. Ошондо 11.600 сом. Бул өтө көп акча да. Аны сен эртең срочно түшүшүң керек дегенде мен 1 айлап, 2 айлап өткөрүп барып түшчүмүн. Себеби мен өзүм да квартирада турам. Бир үйдө иштеген бир эле жолдошум болсо камсыздаган. Анан ал нерсеге түшүш дарылаш кыйын болгонда. Ошто бул мамлекеттик жактан ал жөн эле сөздөр. Жыйынтык эч кандай жеңилдик, колдоо деген ал жөн эле сөз. Алып жүргөндөр, чуркагандар алып жүргөндүр, бирок мен андай эч нерсе алган эмесмин. Элементарно автобуска 8 сомдук автобуска түшүрүшпөйт бизди. Ат башынан жаранып келсиң деп, нарындыкка келсиң деп. Анан андай нерсе болбойт. Азыр деле биз деле бардык. Келишим күтөт экен, Турциядан операция болуш үчүн элчиликке барышым керек экен, ал жактан кагаз болуш керек экен, анан тигил жактан. А мен 1 ай срок берсе, мен анын баарын топтогочок өтүп кетип атпаймынбы? Ошол нерсе болот атпайбы? Убакытты алдырып атпаймынбы? Болбойт, жөн эле айтылган сөздөр бардык. Келиңиз бир мындай маанайды көтөрүп, балалыгыңызга барып келеличи. Кандай ат башы, сонун жерде чоңойгон болушуңуз керек. Балалык жакшы өткөн болуш керек. Кайсы университетте окудуңуз? Улуттук университетте. Сырттан турмушка чыгып кетип, андан кийин сырттан бүткөм. Ага чейин лицейди бүткөм. Негизи жакшы окуган кыз болчумун. Профессия менен такыр иштеген жокмун. Жолдошум турмушка чыкканы, 20 жашымда турмушка чыктым. Жолдошум камсыздады. Ошо иштеген деле жок. Акыркы убактарда Шведияда иштедим. Отуруп иштеп, күч келтирип койдум ошот өзүмчү. Иштеп жүрдүм, алаксыз үчүн иштедим да өзүм. Ал кезде жакшы болчусуз. Жакшы болчу. Балалыгым ат башыда өткөн. Үйдө 7 кыз, 1 эркекпиз. Апам мугалим. Мугалимдин үй бүлөсүндө чоңойгом. Ушу жакшы өткөн, жакшы окугам. Бардым. Классташтарым келип кетти кечегине. Ойногом. Волейбол ойноп жүргөм. Бул жакта да ойнодум.
жакшы өткөн, ошол жакшы болчумун, аябай жакшы болчумун. Анан Кудай деген сыноону бир моментте берет экен, жашоону бир секундда өзгөртөт экен. Ушул биринчи күнү эле угузулду, мага ушинтип пересадка кылышың керек деп. Анан бир секундда жашоо өзгөрүп калат экен да. Жашоо мени эрте тарбиялап, эрте бышырды. Тигил жакка чыгарды, бул жагына чыгарды. Кудайга шүгүр. Врачтар Кайсы кесиптин ээси болдуңуз? Мен өзүм информатикмин. Мугалим. Информатикмин. Компьютер жагын окугамда, лицейде болсо, эме жагын бүткөм азгындай. Типа эмемин да, дизайнер, полиграфический дизайнер. Ал жакты бүткөм. Анан компьютерге да иштегенге болбойт дегендиктен мен эч жакта иштебей калдым. Туруп калдым да үйгөчү. Нотариуста иштеп жүрүп турмушка чыккам негизи. Частный нотариуста. Сүйлөшүп күйөөңүз менен 20 күн эле сүйлөшүп турмушка чыккам. ошондон бери бир балды тарбиялап, бир мына балды бактылуу, оор, кыйын күндөрдө дагы бири-бириңиздерге жөлөк таяк болуп, кандай күчтүү сезимди сүйүүнү алып келе жатасыздар. Албетте күчтүүсүз, чынында күчтүү, чынында мыкты айым экендигиңиз көрүнүп турат. Бул күндөр бат эле өтүп кетет, кандай күндү кыялданып жаткан болсоңуз, ошол күндүн баары жаркырап эле жакында келип калаарына дагы да ишенип туруңуз, күчтүү болуп туруңуз. Биз албетте ыйык орозо күнүндө ак батабызды, эрте кеч дуабызды жасап турабыз сиз үчүн. Анан жакшы бир маанайда күтүп алууну тилек кылып турабыз. Рахмат бардыгыңыздарга, мага кылып жаткан ар бир дубага, акча салып жаткандарга чынында аябай ыраазымын. Өтө ыраазымын. Чалып атышат, сурап атышат. Апалар таң атпай чалып, өтө жүрөгүмдү ортуп, апалар мен пенсионермин, 70 канча жаштамын. Мен жашыма жет деп ушундай чалып атышат апалар. Апалар эрте турат го. 7-ге жетпей, пенсияма ушу 500 сом которуп коеюнчу сага деп ушундай чалып атышат. Ананчы башка мамлекеттеги жанагындай кыргыз балдар ошолор чалып атышат, салып атышат, сурап атышат. Ошонун баардыгына чоң рахмат. Ар бир мен үчүн салынып жаткан 1 сом, кылынып жаткан дуа, ошонун баардыгы кабыл болсун. Берилген садаканын баардыгы Аллах Тааладан экеселеп кайтсын. Эң биринчиден ушу ден соолук менен кайтышын мен Кудайдан тиленемин. Оорушпасын, эч качан оорушпасын, оорубасын Кудайым. Ден соолук эле берсин. Ар бир кылым мен үчүн жардам кылган адамдарга ден соолук тилейм. Күнү түнү тилейм. Ошо эне менен баланы Кудайым эч качан ажыратпасын. Ар бир үй бүлөдө жакшылык болсун, оору болбосун. Эч ким оорудун кайгысын, азабын тартышын каалабайм. Бир эле тиленгеним ушул нерсе. Эки Рамазан айында туткан орозолору да кабыл болсун, мага кылынып жаткан садакалары да кабыл болсун. Аллах Тааладан экеселеп кайтсын. Ошол нерсени каалайм, тилейм. Бар болуңуз. Чоң рахмат сиздерге. Сиз айыгып кетиңиз, жакшы болуп кетиңиз. Сайкал Эсентур кызынын бактылуу жашоосу үчүн көмөк көрсөтүүнү каалаган жалпы элибиз мына ушул төмөнкү номерлер аркылуу өзүңүздөрдүн көмөгүңүздөрдү, жардамыңыздарды көрсөтсөңүздөр болот. Албетте баарыбыз биргеликте бир жакшы күчтүү айымдын жашоосун жаңыртууга жардам берели.